Параграф 2. Биологиялык биргелиштиктер, биоценоздор, азыктык байланыштар. Белгилүү аймакта ээлеген, бири-бири менен тыгыз байланышкан өсүмдүктөр менен жаныбарлардын жана башка организмдердин тобу биоценозду же биргелештикти түзүшөт. Мисалы, көлмөнүн өсүмдүктөрү, жаныбарлары бир биоценозду, шалбаада же сазда жашагандар өзүнчө биоценозду түзөт. Ийнел жалбырактуу токойлор токой биоценозун түзүшөт. Биоценоздордун аймагында жашаган организмдердин ортосундагы байланыш негизинен азыктануу аркылуу түзүлөт. Мисалы, көк суур же сары чычкан чөп менен азыктанышат. Аларды жырткыч жаныбарлар кармап жешет. Түзүлгөн мындай азыктык байланыштар азык тизмектери деп аталат. Табиятта кандай гана биоценоз болбосун, организмдердин 3 тобун кучагына алат. Алар органикалык заттарды өндүрүүчүлөр, түзүүчүлөр, керектөөчүлөр жана чиритип бузуучулар. Органикалык заттарды түзүүчүлөргө өсүмдүктөр кирет. Күндүн энергиясын пайдаланып, жөнөкөй органикалык эмес заттардан органикалык заттарды түзүүчүлөр автотрофтор деп аталат. Ал эми экинчи жана үчүнчү топко киргендер даяр органикалык заттарды пайдалануучулар гетеротрофтор деп аталат. Даяр органикалык заттарды керектөөчүлөргө жаныбарлар, адамдар кирет. Чиритип бузуучулар бактериялар, козукарындар болуп саналат. Булар жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн калдыктарын чиритишет. Жаныбарлардын жаратылыштагы жана адамдын жашоосундагы мааниси. Жаныбарлардын жаратылыштагы жана адамдын тиричилигиндеги мааниси абдан чоң. Жаныбарлар жаратылыштагы биологиялык айланууларга жана азык тизмегинин бир компоненти катары активдүү катышат. Океандын жана деңиз сууларынын тереңинде өлгөн бир клеткалуулардын калдыктарынан акиташтын, кремнийдин, бордун калың катмарлары түзүлгөн. Бир клеткалуу жаныбарлар топуракты түзүүгө да катышат. Жаныбарлар өсүмдүктөрдү чаңдаштырышат, уруктарды таратышат, өсүмдүктөрдүн калдыктарын чиритип, тазалаганга да катышып, санитардык кызматты аткарат. Адамдар илгертеден эле жапайы жаныбарларды колго үйрөтүп, багып өстүрүүгө иштерин жүргүзүшкөн. Жаныбарларды колго үйрөткөндөн тартып, чарбанын жаңы тармагы мал чарбачылыгы пайда болгон. Жаныбарларды эти, жүнү, териси, жибек жана башка керектүүлөрдү алуу үчүн багышат. Мисалы, балык, раксымалдарды, моллюскаларды кармоо кеңири жайылтылган. Жаныбарларга аңчылык кылып, алардын баалуу терисин алышат. Жапайы жаныбарлардын ийленген терисинен кийим, ичик, тебетей, жака жасашат жана кийимдердин четтерин кооздошот. Териден үй буюмдарынан көкөр, чанач, көлдөлөң жана башкаларды жасашат. Куштардын кээ бир түрлөрүн кооз куш жүндөрү жана жагымдуу үндөрү үчүн үйдө багышат. Мисалы, тоту куш. Жаратылышта куштардын сайраганы, жаныбарлардын кооз үндөрү, жүрүм-турумдары адамды өзүнө тартып, кубаныч тартуулайт. Кээ бир жаныбарлар чарбачылыкка жана адамдын жашоосуна зыян да келтирет. Алардын ичинде адамга жана жаныбарларга ооруларды жугузуучулары жана таратуучулары да бар. Мисалы, чиркей, биттер. Адамдарга жана жаныбарларга зыян келтирүүчүлөр кара курт, бөйү жана башкалар. Ошентип жаныбарлардын пайдалуу жана зыяндуу жактары да бар.